Салам, бул сабакка жеткениңе кубанычтамын, себеби бүгүн фотографиядагы пландар менен таанышабыз. План деген эмне? Ошого биринчи токтололу. План сиз камерага тартып жаткан объектинин кадрдагы көлөмү, ал камера менен объектинин аралыгын дагы түшүндүрөт. Ар бир пландын өзүнүн максаты бар. Азыр пландардын ар бирине токтолуп чыгабыз. Биринчиси бул алыскы план, же болбосо дальний план деп айтабыз. Камера тартылып жаткан нерседен бир топ эле узакта жайгашып, объектинин жана анын айланасындагы нерселердин баары камтылат. Алыскы план окуя кайда болуп жатканынан кабар берет. Бул план убакыт, мейкиндик жана каармандын айлана чөйрөгө карата болгон мамилесин көрсөтүүдө абдан пайдалуу. Кээде болсо каарман такыр эле көрүнбөй калышы мүмкүн. Кийинки план бул жалпы план же болбосо общий план. Камерага түшө турган объект же каарман толугу менен кадрда болот. Алыскы планга салыштырмалуу каарман көбүрөөк көңүл чордонда болот. Мисалы, бул сүрөттү карап көрөлү. Бул план каармандын айлана чөйрөдөгү ордун белгилейт. Ал каарман тууралуу ким, эмне, кандай деген өңдүү негизги суроолорго жооп берет. Кийинкиси орто план же болбосо средний план. Биз тартып жаткан нерсе камерага жакыныраак жайгашып, кадрда чоңураак көлөмдө болот. Эгер адам болсо тизеден өйдөрөөк чоңдукта көрсөтүлөт, бул планда каарман тууралуу көбүрөөк маалымат камтылууга тийиш. Кийинкиси орточо чоң план же болбосо первый средний. Нерсе же каарман кененирээк көрсөтүлөт. Эгер адам болсо белинен өйдө кадрга кирет. Мында көңүл көбүрөөк каарманга бурулуп, ошол эле учурда айлана чөйрөдөгүлөр менен мамилеси көрсөтүлөт. Бул план каармандын айланадагылар менен болгон мамилесин же болбосо абалын чагылдырууда колдонулат. Кийинкиси чоң план же орточо чоң план. Нерсе же каарман көңүл чордонунда жана адам көкүрөгүнүн өйдө кадрга кирет. Адамдын эмоциялары, ал акыбалы даана көрсөтүлөт. Бул көп учурда ошол адамдын эмоциясын чагылдырууда аябай пайдалуу. Кийинкиси өтө чоң план же болбосо крупный план. Кадрда тартылып жаткан нерсе, эгер адам болсо, жүзү толугу менен кадрга түшүшү керек. Мында дагы адамдын эмоциясы жана реакциясын чагылдыруу басымдуулук кылат. Кийинкиси бул деталдуу план же болбосо детальный план. Камерага тартылып жаткан нерсенин бир майда бөлүгү кадрда көрсөтүлөт. Мисалы, адамдын көзүнө деталь катары басым жасалат. Бул план көбүнчө окуя тууралуу кошумча маалымат берүүдө же болбосо буга чейин тартылып алынган 2 же 3 кадрды бириктирүүдө колдонулат. Азыр пландардын бардыгына токтолдук, бирок окуяны сүрөттөр менен баяндап берүүдө же болбосо фоторепортаж жасоодо ар түрдүү планда сүрөттөрдү тартуу маанилүү болуп эсептелет. Ошондо гана окуяны жеткиликтүү баяндап берүүгө болот. Ал эми тартуу стилине жараша айрым фотографтардын сүрөттөрүндө кайсы бир пландар үстөмдүк кылышы мүмкүн. Эми үйрөнгөн нерселерди практика жүзүндө дагы аткарып көрөлү. Кийинкиге тапшырма бир каарман таап, аны ошол биз жогоруда санап өткөн баардык планды колдонуп сүрөткө тартышыңар керек. Ошондо ар башка планда тартылган 7 сүрөт жүктөшүңөр керек болот. Буга чейин айткандай, сүрөттөр жүктөлгөндөн кийин анан кийинки сабак ачылат.